урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин тапшырмаңызга ылайык бүгүнкү күнү Министерство энергетика тарабынан бардык жумуштар аткарылды. Жардырууга дайынбыз. Сиздин коюлган тапшырмаңыз боюнча Камбар Ата 1 ГЭСинин стартын башталашын дайын. Президент Садыр Жапаров Жалал Абад облысындагы Камбар Ата 1 ГЭСинин курулушунун башталышына старт берди. Мамлекет башчысы башкаруу пультундагы баскычын басып, масштабдуу курулуштун башталышын билдирген жарылуу болду. Учурда инфраструктуранын даярдалган бөлүгү бар 500 киловаттка кемин аба электр чубалгысы жакын жайгашкандыктан Камбар Ата 1 ГЭСи электр энергиясын бөлүштүрүү схемасы боюнча эң аз чыгымга ээ болот. Республиканын калкын кыш мезгилинде энергия менен камсыздоо маселелери чечилет. Келечекте өлкөдө электр энергиясынын керектөөнүн өсүшү канааттандырылат жана касса 1000 долбоорунун алкагында экспорттук потенциал камсыз кылынат. Камбар Ата 1 ГЭСинин куруу долбоору Камбар Ата ГЭС каскадынын курамындагы эң ири энергетикалык объекти болуп саналат. Ал бийиктиги 256 метр аска таш менен төшөлгөн, чоподон жасалган, өзөгү менен курулган тосмонун жана орнотуу кубаттуулугу 1860 мегаваттык көп жылдык энергия иштеп чыгуучу саатына 5,6 миллиард киловаттты түзгөн. Сыйымдуулугу 5,4 миллиард метр куб суу сактагычы бар ГЭСти курууну камтыйт. Курулуштун мөөнөтү 8 жылдан 10 жылга чейин ГЭСтин биринчи гидроагрегатын ишке киргизүү туруктуу каржылуу болгон шартта 4 жыл. Сиздерди биздин өлкө үчүн бүгүнкү кубанычтуу иш-чара Камбар Ата 1 ГЭСинин негизги курулушуна даярдык көрүү иштерин баштоо азамы менен чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу агайын туугандар, элибиздеги эл башы болгуча суу башы бол деген накыл кептегидей, суунун башында туруп Камбар Ата 1 ГЭСинин куруу иштерин экономикалык кыйынчылыктарга карабастан баштоонун мезгили келип жетти. Бул долбоорду улуттук долбоор катары таанып, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бардыгыбыз жапатырмак киришип, колубуздан келген салымды кошууга чакырамын. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине, министрлер кабинетине, жергиликтүү бийлик башчыларына жана бардык тийиштүү органдарга долбоордун ишке ашуусуна тиешелүү көмөк көрсөтүүңүздөрдү суранамын. Ынтымагы бар элдин ырыскысы мол болот деп ата сөзүндө айтылгандай, ынтымагыбыз бекем болсо жакшылыкка жетебиз.